Кыргызстанда коронавирустун омикрон штаммы катталды. Өлкөдө коронавирустун омикрон штаммы катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Республикада коронавирустун 4-чү толкуну башталды. Улуттук фтизиатрия борбору коронавирустун штаммын аныктоо үчүн секвенирлөө жүргүздү. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылгандардын арасынан январь айынын башында үлгүлөр алынган жана алардын экөөсүнүн омикрон штаммы аныкталды деп билдирди министрлик. Бүгүн 12 январда 5 айдан бери биринчи жолу бир суткада коронавирус аныкталган 465 жаңы учур катталды. Жогорку кеңеш түзүмүн бекитти. Парламентте төраганын 3 орун басары жана 8 комитет түзүү сунушталууда деп билдирди депутат Султанбай Айжигитов 12 январда жогорку кеңештин жыйынында. Комитеттердин тизмеси: эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет, отун энергетика комплекси, жер казынасын пайдалануу жана өнөр-жай саясаты боюнча комитет, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитет, финансылык экономикалык саясат боюнча комитет, социалдык саясат, билим берүү, илим, саламаттыкты сактоо жана спорт боюнча комитет, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитет, транспорт, коммуникациялар, архитектура, курулуш боюнча комитет, агрардык саясат, региондорду өнүктүрүү боюнча комитет. Мындай түзүмдүү жалпы комитеттин режиминде 47 депутат колдоп, 1 депутат каршы добуш берди. Акбөкөн Таштанбеков жогорку кеңеште ант берди. Жогорку кеңеште номер 30 ысык ата округуна депутат болуп шайланган Акбөкөн Таштанбеков 12 январда ант берип кызматка киришти. Аны 2 күн мурда Бишкектеги Свердлов райондук соту үй камагына чыгарган. Ооган согуштун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Таштанбековду Улуттук коопсуздук комитети улут аралык жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыптап, декабрдын башында камакка алган. Борбордук шайлоо комиссиясы сот чечимин жоктугуна байланыштуу Таштанбековго 31 декабрда депутаттык күбөлүк менен төш белги тапшырган. Атайын кызмат аны шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда социалдык тармактарда тарап кеткен видеосу коомчулукта терс пикир жараткан деп билдирген.